Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видеонун темасы каттар менен иштөө. Электрондук почта барагынын ортосунда демек шартта келген электрондук почталардын тизмеси болот. Тизмеде ар бир билдирүүнүн жөнөтүүчүнүн аты, эгерде темасы жазылган болсо темасы көрсөтүлөт. Ошондой эле бул жерде каттын келген убактысы да көрсөтүлөт. Катты ачуу үчүн катты басасыз. Окууга элек жаңы келген каттар кара коюу тамгалар менен жазылып, башка каттардан айырмаланып турат. Окуу үчүн катка басып, ачып алсак болот. Бул жерде жибергендин адреси, аты жөнү, каттын тексти жана каттын келген убактысы көрсөтүлөт. Ошондой эле каттын үстүнкү панелинде баскычтар жайгашкан тилке бар. Бул тилкеде сиз мисалы электрондук почтаны өчүрүп же спам деп белгилей аласыз. Бул баскычтар бул жерде каттарды архивдештирүү, спам катары белгилеп коюу, каттарды алып таштоо, окулбаган кат катары белгилеп коюу же болбосо окулган кат кылып белгилеп коюу, каттарды кийинкиге калтыруу, бул жерде задача кошуу, башка папкага жылдыруу, бул жерде ярлыкты кошуу же алып таштоо. Ошондой эле бул жерде катка жооп берүү, бул жерде катты башка дарекке жиберүү деген терминдин колдонсоңуз болот. Ошондой эле сыртка чыкканда кааласаңыз баардык каттарды белгилеп алып, баарын окулду деп белгилеп койсок болот. Же болбосо кайра окулган жок деп баарын тандап алсак болот. Эгерде бул катты архивге жылдырып кое турган болсок, архивден кайра жылдырып, ошондой эле каттарды белгилеп жок кылып койсок болот. Жок кылынган каттар 30 күнүн ичинде өчүп кетет. Ага чейин аны корзинадан издеп таап алсак болот. Бул өчүрүлгөн жок кылынган каттарды кайрадан басып же болбосо удалить навсегда жок кылып салсак болот, же болбосо кайрадан башка папкага жылдырып хозяйщиге өткөзүп койсок болот. Ошондой эле биз архив кылган каттагы вся почта дегенде баардык каттар деген ярлыкта пайда болуп калат. Ошону биз алып кайрадан во входящий жылдырып койсок болот. Ошондо баардык почтада входящийде пайда болуп калат кайра. Ошондой эле биз өзүбүзгө керек болгон каттарды поиск менен издеп таап алсак болот. Мисалы сонун мектеп деп жазып алсак, биз издеген кат пайда болуп калат. Аны басып кирип көрсөк